Анан барганда эптеп атып киргизишти. Аны мен түшүндүм эмнеге киргизип алышкан, мындай катачылыктан, адашкандыктан киргизип алышкан экен. Бирок кийин чыгып келатканда ошо мага өмүр бою кирүүгө тыюу салып туруп, расмий кагаз, ФСБ өкүлү расмий кагаз тапшырып туруп, экинчи бул жака келе турган болсоңуз, сизге кылмыш иши козголот, сизди камайбыз деп туруп анан чыгарып жиберишти да. Мейли, мени көп сүйлөйм, ошол эки орустун украиндерге болгон агрессиясына каршы чыктым, жанагындай кыргыздын ички маселелерине чыкканда мен ошол экиге каршы чыгып атам, же болбосо биздин аттуу баштуу эле адамдар туруп ошол орус бийлигине кошомат кылып, ачыктан ачык эле кошомат кылып баштаганда ошол экини сындаганым үчүн мейли, мен жакпайм. Бирок келгенде белгилүү болду. Бакыр ага да тыюу салынган экен да, ырчы. Ал эмнеси менен жакпай калды? Мисалы, ал саясатчы эмес, ал саясий иштерге киргишпейт. Ал эмнеси менен жакпай калды? Мисалы, мага бул кызык нерсе. Ильяс Абдыразаков. Качан Ильяс Абдыразаков бир саясий билдирүү кылганын силер көрдүңүздөр эле? Биздин ал орустардын бийлигине каршы бирдеке сүйлөмөктү көрсө, кыргыздын ичинде дагы коомдук саясий иш-чаралар боюнча өзүнүн позициясын билдирбеген адам. Султан Садыралиев эмнеге ага тыюу салды? Көрсө ошого окшогон адамдар толтура экен да. Кийин карасам, аттуу баштуу адамдар деле, коомчулукта жүргөн адамдар деле киргизбептир да. Демек, мага мындай эле ой келди да. Бул мисалы отуруп, ошол ФСБда отурган кызматкерлер тигил же бул адам жакпаса эле, жөн эле жакпаса эле сага киргенге болбойт деп эле тыюу салып санкция кыла берет экен.